أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Oğlu бүткүл аламдын жалгыз жаратуучусу болгон Алла Таалага чексиз мактоолор, анын акыркы пайгамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Алланын саламы жана тынчтыгы болсун. Жалпыңыздарга Алланын тынчтыгын, мээримин тилеп саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мына бүгүн сиздер менен кайрадан көгүлтүр экранда куттуу орозо айында кайрадан көгүлтүр экранда көрүштүрүп турганына Алла Таала чексиз сүгүлөр болсун. Биз дагы албетте кубанычтабыз. Бүгүнкү темабыз Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы тарабынан жума баянына бекитилип берилген тема зекет тууралуу болмокчу. Негизи эле зекет, садака фитир мына ушулар тууралуу колубуздан келишинче иншаллах баян кылып беребиз. Мына бардыгыбыздын туткан орозолорубузду кабыл кылган болсун, оккан таравих катмы Курандарыбызды кабыл кылган болсун. Ушул улук айда турабыз. Айлардын дагы султаны болгон улук айы десек болот. Анын ичинде Кадыр түнү бекитилген ай десек болот. Куран түшүрүлгөн ай десек болот. Сооптор ушунчалык көбөйтүлүп, эселенип бериле турган ай десек болот. Себеби адам баласынын бардык ибадаты өзү үчүн, бирок орозосу мен үчүн мен гана сыйлыгын берем деп кутси хадисте Алла Таала айтат. Ошондуктан өтө бул орозо айында кайдыгерликке карабай, кайдыгерлик болуп калбастан жан дүйнөбүздү да тазалап, бүткүл дене мүчөбүз менен орозо тутушту. Аллахым насип кылган болсун. Эми ошол исламдын негизги 5 түркүгү бар, баарыбызга белгилүү. Ошол намаз окуу, орозо тутуу, зекет берүү, ажылыкка баруу, мына ушул парыздардын, ушул бутактардын бирөөсү зекет тууралуу болмокчу. Куран Каримде да фастаузубилла вакимус салата ва атуз заката деп көп аяттарда намазды окугула жана зекетти бергиле деп Алла Таала бизге буйрулат. Эми ошол зекет тууралуу маалымат бере турган болсок, зекет деген өзү эмне? Заках деген сөз бул ушул тазалоо, тазалык деген маани, көбөйүү, өсүү деген маанилерди билдирет. Мындайча айтканда өзүбүздүн денебизди тазалайбыз, жеп аткан нерсебизди тазалайбыз, мал мүлкүбүздү дагы тазалайбыз. Ошонун негизинде Алла Таала бизге дагы көбөйтүрүп берет, өстүрүп берет деп дагы канчалык берген болсо, ошончолук Алла Таала бизге 10 эседен 700 эселеп кайтарып берет. Мына ошол мааниде дагы түшүнсөк болот. Ал эми шарияттагы мааниси колунда бар адамдын нисапка ээ, өзүнүн мүлкүнөн Алла Таалага белгиленген 40тан 1 бөлүгүн, мындайча айтканда, өлчөмүн кедей жана колунда жок адамдарга бөлүнгөн мүлк ошол адамдардын менчигине өтүүсү жана эч кандай кайра кайтаруусуз шарты менен таратуу дегенди түшүнсөк болот. Эми зекет берүү бай адамдарга милдеттүү жана кимдерге парыз болот? Алла Таала буйрук кылган бир парыз ибадаттар, мындайча айтканда зекет, намаз, орозо, ажылык сыяктуу эле парыз болуп эсептелет. Зекет ошо исламдын бир түркүгүнүн бири, жана айтып өткөндөй, намаз менен зекеттин ортосундагы айырма бул эгерде намаз дене ибадаты боло турган болсо, ал эми зекет пенденин малы менен кылынган, мал мүлкү менен кылынган ибадат десек болот. Зекетти эми ошол кимдерге бериши керек? Зекет ар бир кимдер бериш керек зекетти? Акыл эси дурус, балагатка жеткен болуш керек, анан нисапка ээ болуш керек. Ушул жерде да ошол нисапка токтолуп өтөлү. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын фатвасы, экинчи фатвасында ушул жерде ошол ар бир мусулман пенденин байлыгы ислам шариятында көрсөтүлгөндөй зекет өлчөмүнө жетип, колунда кармалып турганына 1 жыл толгон болсо, ал мусулманга зекет берүү парыз болуп эсептелет дейт. Зекетке ошол байлыктын 40тан 1 бөлүгү берилет. Тагыраак айтканда 100% деп алып турган болсок, 100дүн 2,5% берилет. Зекеттин өлчөмү, нисабы алтын эсебинде 20 мискал алтынга барабар, 20 мискал орточо эсеп менен 85 грамм алтынга туура келет. Кыргызстанда 1 грамм алтындын баасы бүгүнкү күндө ошо жасалга болбогон
лом алтын дейбиз. Ошонун баасы 4550 сом десек, ошо 1 граммды мындайча айтканда ошо 85 граммды 4550 сомго эсептегенде 386750 сом ушул зекеттин өлчөмү болот. Анын 40тан бири 9668 сом зекет катары чыгарылат. Бул эми алтын, акча, соода сатуу максатында алынган товарлардын зекеттин өлчөмүнүн башталышы, колдоо байлыктын же акчанын суммасы көбөйгөн сайын зекеттин эсептери өзгөрүлө берет. Ошо канча эң аз ошол 386.750 сомдон жогору болуп кетип атса, 400 миң, 500 миң болуп кетип атса, ошонун 40тан бирине мындайча айтканда 40ка бөлүп эсептелип кетиле берет. Бул эми эсеп ошо бүгүнкү күндүн алтынын эсебине карап берилди. Ошо зекетти дагы берип аткан учурда ошо алтындын граммына дагы көңүл бөлүп коюшу керек. Зекет күнүмдүк турмушта керектелүүчү нерселерден берилбейт. Мисалы үчүн өзүнүн жашап аткан турак жайы болсо, же машинасы болсо, же минген аты болсо, кийим кечеги, тамак аш, идиш аяк күнүмдүк колдонуп аткан нерселеринен берилбейт. Ал эми мал жанлык боюнча дагы азыр кийинчерээк токтолобуз. Мына ушундай кыскача зекеттин шарты ошол 386 миң сомго 368.750 сомго жеткен болсо, бир адамдын өзүнүн мындай негизги муктаждыктарынан сырткары ашыкча акчасы болгон болсо, ошону белгилеп, ошол 1 жыл мөөнөт күтүлөт. Ошо 1 жыл мөөнөттүн аралыгында дагы ушул акча азайбаган болсо, кийинки жылы дагы ошол 386.750 сом акчадан жогору болгон болсо, ошол адамга зекет берүү мындайча айтканда парыз болуп эсептелет. Зекетти качан бериш керек? Кимдир бирөө нисапка ээ болуп, жана ошол убакыттан баштап ошо ай календери боюнча мисалы ортодон 1 жыл өткөн болсо, шарты ага зекет берүү парыз болуп эсептелет. Бул ошо зекет жылы деп айтылат. Кайсы мүлктөрдөн зекет берилет? Зекет бериле турган ошо мүлктөр ошо алтындан, күмүштөн, баардык акча бирдиги, мисалы үчүн сом болобу, рубль болобу, доллар болобу, ошолордун баардыгынан эсептелет. Товар болуп эсептелген баардык мүлктөр, ошол соода саттык, мисалы үчүн костюм сатса, же көйнөк, же болбосо туфли, мына ушуга окшогон товарлардан, же идиш аякты сатса, ошолордун баардык мүлктөрдөн ошо суммасы эсептелип чыгарылып, ошол баягы нисап мүлккө жетиш керек. Андан сырткары ошо төөлөрдөн, уйлардан, төөлөрдөн 5 болсо, уйлардан 30 болсо, койлордон 40 болсо, кой эчкилерден, анан жердин түшүмүнөн дагы үшүр деп коебуз, ага да өзүнчө токтолобуз. Эми ошол товар зекет бериле турган мүлккө киреби дейт. Албетте мүлккө кирет. Эгер ошол товардын баасы нисапка тең же андан ашык болсо, анда ошол учурда товардын зекетин берүү керек. Мисалы үчүн бирөө ун сатат, мисалы үчүн ошол соодадагы унун баасын эсептегенде 386 миң, мындайча айтканда 386.750 сом акчага жеткен болсо, же андан ашкан болсо, ага зекет берүү парыз болуп эсептелет. Анан кайсы баасы менен берет? Мисалы товардын ошо базар баасы канча болуп атат? Ошого карап, базардын баасында эсептеп, товарларды ошонун негизинде берет. Андан сырткары ошол жана айтып атабыз, хажат аслия деп коебуз. Ошо хажат аслия адамга ошол жашоодо өтө зарыл болгон, ансыз жашоо өтпөй турган, мисалы турак жай, кийим кечек дедик, ошолор күнүмдүк колдоно турган керектелүүчү акчалары, ошолар ансыз жашоо мындайча айтканда токтоп калат да, ансыз жашоо кыйын болуп калат. Ошолорду асли хажат аслия дейбиз. Мисалы ошол үйдүн буюмдары, мине турган машиналары, өзүнүн ушундай, мисалы үчүн телефон, колдонгон телефондору, кир жуугуч машинасы, палас килем, мисалы көрпө төшөктөрү дегендей, диван, ошого окшогон сыяктууларды дагы алымдар ушундай киргизишкен, ошо хажат аслияга деп. Мына ушулар эсепке кирбейт, нисапка кирбейт да.
Андан сырткары ошо өздүк буюмдардан зекет берилеби дейт. Мисалы өздүк буюмдарда үйлөр, квартиралар, машиналар, дачалар же жерлери болгон болсо, бир буюмдар, аспаптар буларга эгер соода сатык максатында болбогон болсо, аларга зекет берилбейт. Андан сырткары жанагындай асыл таштардан, кымбат баалуу таштардан дагы зекет берилбейт. Мисалы кыймылсыз мүлктөр болот, мисалы квартира, жер, алардан мисалы үчүн зекет берилбейт. Эгерде ошол үйдү алып сатыш максатында болсо, мына ошондой учурларда, ошол нерселерде, мисалы үчүн өзүнүн минген машинасы бар, андан сырткары дагы өзүнүн кошумча машинасы бар, алып сатат, 2-3 машина алып сатат, мындайча айтканда, же болбосо мал алып сатат, же болбосо үй алып сатат. Мына ошолордун баасын өлчөнүп көрүлөт. Ошол мындайча айтканда, ошонун жер алып сатат, мисалы ошонун баасы алып сатылып аткандыгы үчүн ал ошо соода саттыкка кирет дагы, ошондон зекет берилип калат, баягы нисапка жеткен болсо. Мисалы үчүн кээде бирөөнүн үйү бар, 2 үйү бар, бирөөсүндө жашайт, бирөөсүн квартирага берип койгон да, ижарага берип койгон. Мисалы үчүн ошол экинчи үйү ижарага бергендиги үчүн зекет берилеби? Жок, алда дагы зекет берилбейт. Бирок ошо ижара акысы мисалы үчүн кымбат болсо, мисалы ошолордун акысынын суммасы нисапка жеткен болсо, же болбосо башка суммалар менен да кошулат. Ошол кирешеси, башка суммалар дагы алтыны, күмүшү же болбосо дагы накталай акчасы же товарларын менен кошкондо ошол акча нисапка жеткен болсо, демек ошондо дагы 40тан 1-ин берип баштайт десек болот. Карыздар адам зекет төлөөгө милдеттүүбү деп суроолор келип калат. Карыздар адам эгер ошо зекет бере турган мезгилде карызын ошонун өлчөмүн зекет бере турган, бирөө мисалы үчүн 100 000 карызы бар бирөөдөн, бирок миллиондо обороту бар да, миллион сомдук обороту бар. Демек ошонун 100 000 кемитип коет. 900 000ге ошол карыздын эсебин бере турганды кемитип, калган 900 000 сомду ошол 40тан 1-ин зекет катары бере берет. Эгерде миллион сом оборотто болуп туруп, бирок 800 000 сом карыз болгон болсо, анда өзүнүн акчасы 200 000 сом эле нак болуп эсептелет дагы. Ал зекет нисапка жетпейди болуп, ал зекет бергенге милдеттүү болбой калат. Милдеттүү болуп эсептелбейт десек болот. Ошо товардын зекети кандай берилет дейт. Товардын зекети акчалай берсе дагы болот, ошо товардын өзү менен дагы берсе болот, бирок ошону акчалай суммасын чагып туруп, ошо акчалай берсе, ошо керек эмалга, балким ал товарга керек болбой калышы мүмкүн, муктаж эмес товар болуп калышы мүмкүн. Акча берген болсо, өзүнүн каалаган нерсесин алып алат. Эгерде бир адам мисалы үчүн зекет берип аз болгондон кийин банкрот болуп калса, ал зекет берүүгө милдеттүү болуп калабы? Эгерде адам банкрот болуп эч кандай мүлкү калбай калса, анда ага зекет берүү парыз болбой калат. Эгер акчасынын кандайдыр бөлүгү калып, ал дагы ошол баягы нисапка жете турган болсо, анда ал ошол жеткен нисапка жеткенден 40тан 1-ин зекет берүүгө милдеттүү болуп калат. Эми алтын күмүштөр туурасында токтоло турган болсок, ошо алтын күмүштөн зекетке берилет. Ал жасалга болсун, идиш аяк болсун, кандай болсун, баардыгы ошо эсебинен берилет. Күмүштүн, эми алтындыкын жана айтып өттүк, 85 грамм деп. Ал эми күмүштүн эсебинен кандай болуп калат? Күмүштүн эсебинен 200 дирхам болот. Ал дирхамды граммга айланып тура турган болсо, 612 граммдын тегереги болот. Ошол 612 граммды мындайча айтканда, ошону чагып, мисалы үчүн 50 сом боло турган болсо, 600 граммды 30 000 сом, 40 000 сом мисалы, ошол 30-40 000 сомду бир жыл айланып аткан болсо ашыкча, анда ошодон дагы мындайча айтканда күмүштөн дагы ал бай болуп эсептелип берилет. Алтындын нисабын айтып өттүк.
эми ошол алымдарыбыз көпчүлүгү айтат да, ошо алтындан берсинби же күмүштөн берсинби деп. Ошол көпчүлүк алымдар ошол күмүштөн бергени дурусураак деп. Азыркы күндө эми алтын менен күмүштүн өтө айырмасы, мисалы үчүн алтын 4,5 миң болуп аткан болсо, күмүш балким 50 сом тегереги болуп калып, өтө пас болуп калды да. Өзү балким ал дагы өзгөрүп, кийин бири бирине теңге жакын болбосо дагы жарым баасына болуп калышы да мүмкүн. Ошондуктан ошол зекетти ушу күмүш баасында эсептеп дагы берген дурус деп айтышат. Мисалы үчүн бир адам 300 миң сом акчасы жок, бирок 100 миң сом акчасы бар, ошо зекет бергиси келет да. Же болбосо 50 миң сом акчасы бар. Мына ушулар күмүштүн эсебинен 50 миң сом күмүштүкү болсо, мисалы, ошонун эсебинен 50 миң сомдон 40-тан 1-ин күмүштүн эсебинен деп зекет бере берсе дурус болот да. Себеби кедей кембагалдар көп, кедей кембагалдарга акысы үчүн мындайча айтканда жакшы болот. Эгер адамдын мисалы үчүн күмүшү ошол жана 600 граммга жетпеген болсо, анда ал зекет берүүгө милдеттүү эмес. Бирок алтыны менен күмүшү болсо, экөөсүнүн дагы бири-бирине нисапка жетпейт да. Ошол учурда алтындын нисабына жетпей аткан болсо, күмүштүн дагы акчасын эсептеп көрөт. Ошондо алтындын акчасына жетип калган болсо, мындайча айтканда жанагы 386 миң сом акчага жеткен болсо, же болбосо күмүштүн эсебине чагып 612 грамм 50 миң сом боло турган болсо, дагы ошо 50 миң сомго жетпей, мисалы үчүн 30 миң сом эле бар. Бирок дагы кичинекей алтыны бар, алтындын эсебин чагып көрө турган болсо 20 миң сом болсо, анда 20 миңге 30 миңди кошуп туруп 50 миң сом деп ошол күмүштүн эсебинен дагы зекет берсе милдеттүү болуп калат, парыз болуп калат. Андан сырткары ошол бир аз алтыны, күмүшү жана акчасы болгон болсо милдеттүү дейт. Ошол маалда дагы ошо баардыгын кошуп туруп эсептейт. Ошол маалда нисапка жеткен болсо, ошол 386 миң сом акчага жетип аткан болсо, анда ал дагы зекет берүүгө милдеттүү болуп калат. Андан сырткары ошо товарлар деп атабыз, ошол ар бир буюмдан дагы зекет берүү, ошо коммерциялык максатта болуш керек. Ошондон дагы товарлардын зекеттери берилет. Товарды өзүнөн берсе дагы болот деп айттык. Же болбосо ошону акчага айландырып, акчалай берсе дагы болот дедик. Мисалы үчүн кээде бир буюмду алып туруп сатуу максатында алат дагы, кийин өзүн пайдалана турган кылып өзүнө калтырып койгон болсо, анда зекет берилеби? Жок, анда ошо ниетин өзгөрткөн болсо, анда ал зекет бербей калат. Тескерисинче, мисалы үчүн эгерде бир адам бир буюмду өзүнө муктаждык катары сатып алды, бирок аны сатууга ниет кылса, анда ал буюмдун зекетин дагы берүү милдеттүү эмес десек болот. Ошо ниет, зекет берүүдө сөзсүз ниет кылыш керекпи? Зекет бул ибадат, ошондуктан зекетти берүү, ниет берүү үчүн ниет кылуу зекеттин шарттарынан болуп эсептелет. Ошол ниетте бериш керек. Мисалы үчүн кээде бирөөлөргө бир ыхсан кылып акча таркатып коюп, анан кийин мен зекетмен деп кийин аны эсеп алып кала турган болсо, болбой калат. Ошондуктан ошо берип аткан маалда зекет ниети менен бериш керек. Ошо ниетти дагы ошо зекетти берип жаткан маалда ниет кылса жакшы болот. Же болбосо эсептеп аткан маалда деле бөлүп чыгарып коюп, мына ушуну мен зекет катары берем деп ниет кылып койсо, ошол дагы өтүмдүү болот. Жылдын ортосунда кандайдыр бир өлчөмгө акча кошулуп аткан болсо, мисалы үчүн бир жылда эсептеп койду, 386 миң 750 сом акчасы бар, зекет берем деп белгиледи. Ошо бир жыл айланыш керек деп шарт койдук го. Ошо бир жыл айланып аткан маалда 6 айдан кийин дагы акча кошулуп калган болсо кандай болот? Ошол акчаны да кошуп туруп эсептеп 40-тан 1-ин берет. Анан зекетти дагы ошо бир жылдын ичиндеги чейин күтпөй дагы берсе боло берет. Мисалы үчүн бирөө мисалы былтыр эсептеген, июнда эсептеген болсо, зекет парыз болуп башталган болсо, бир жыл айланып кийинки июнга келиш керек да. Бирок азыр март айы, мисалы үчүн ушул маалда сооптуу амал катары ушул орозодо муктаждарды сүйүнтүш
максатта ушул малда дагы 1 жылга жетпей туруп эле мындайча айтканда зекетин берсе дагы боло берет. Айрыкча мына ушул ороз айларда дагы биз ушул сооптуу амалдарды кылып калышыбыз керек. Бул айларда ар бир кылынган ибадаттар өтө көп мол соопторду керек болсо ошо нафил намаздарыбыз парыздын ордуна өтө турганчалык сооп, парыз намаздар 40-70% парыз намаздын ордуна өтө турган соопторду керек болсо орозолуу адамдын бир эс алуусу, уктоосу деле бир зикир дегендей ушунчалык сооптуу бериле турган, мол бериле турган бир айларда турабыз. Ошондуктан ушундай зекетти дагы ушул ороз айында берсек дагы жакшы болот иншалла. Өздүк буюмдардан бул боюнча дагы жана айтып өттүк, өздүк буюмдарда колдонулган оргтехникалар болот да, ошол нерселерден зекет берилбейт. Зекет ошол өзүнүн мисалы үчүн минген атынан сырткары бар. Мына ошолорго берилет. Мисалы үчүн малдан 6 айдан ашык жайыттарда оттогон малдар сайыма деп коет. Ошол мисалы үчүн жылкылар, ошо койлор, мисалы үчүн ошо 6 айдан ашык сыртта жайлоолордо жүрсө, мисалы ошолорго ошол зекет берүү милдеттүү болуп калат. Мисалы үчүн кой 40 кой болгон болсо, ал эми мал болсо, уйлардан болсо 30 уй болгон болсо зекет берилип баштайт. Ал эми кол астында бир уй бар, мисалы үчүн саап ичкен уй бар, аны жайда жайытка бербейт, дайым ошо тоyттандырып өзү жем чөбүн берип үйүндө карайт. Мисалы үчүн же жылкысы бар өзүнүн үйүндө карайт. Мына ушуларга зекет берилбейт, себеби булардын мындайча айтканда өзү багып ошо зекетин малына берип атат десек болот. Айыл чарба жумуштарына пайдаланган малдардан зекет берилбейт. Жана айтып өткөндөй, ошо зекет көбөйтүү үчүн багытталган малдар бар. Мисалы үчүн жылкылар бар. Ошол 6 айдан сырткары кышында эле бир 2-3 ай колго келбесе, жылкы дайым талаада жүрөт. Мына ошо жылкылардан зекет берилет. Төөлөрдөн дагы ошол жанагы 6 айдан ашык сыртта оттоп аткан болсо, мына ошолордон төөлөрдөн 5 төө болгон болсо, ошолордон зекеттер берилет. Эми алынын зекеттин дагы 5-тен 9га чейин 1 кой, 10дон 14кө чейин 2 кой кылып, ушундай кылып бөлүнүп кетиле берет. 50 төөгө чейин ошондой кетилет. Төөлөрдүн жанагындай өркөчтүү, 1 өркөчтүү, 2 өркөчтүү ошолордон да баарынан берилет. Ошо зекетти ошо ургач төө менен берилет. Эркек аралаш болсо, уйлардан дагы ошол 30 уйдан баштап зекет берилип баштайт. Койлордо ошо эчкилерде зекет ошо 40 кой болгон болсо, ошондон 1 кою зекет берилет. Мындайча айтканда, ушул нерселердин баардыгы бизге Алла Таала Табарак сүрөсүндө аллади халакал маута вал хаята лияблуакум айкум ахсану амала. Бизге ушул тирүүлүктү, өлүмдү жаратты. Эмне үчүн? Лияблуакум, сыноо үчүн деди. Бизге ошол Алла Таала ырыскыны бай кылып, ошол адамды бай кылып, мисалы үчүн 40 кой уроолоду, 30 уй уроолоду, же болбосо жанагынтип алтындарды уроолоду. Ошолордон 40 койдон мисалы үчүн 39 адал бирөөсү сен үчүн арам деп койду да. Мындайча айтканда, биз ошону аралаштырып, кайра зекетти бербей, аралаштырып өзүнүн бардык мал мүлкүбүздү арам жол менен жеп албашыбыз керек да. Алла Таала кааласа, кедей кембагалдын бардыгын бай кылып, бардыгын бирдей статуста жаратып коймок, социалдык абалдарын бирдей кылып. Бирок бул дүйнөдө сыноо, бай, кедей кылып аралаш, ар түрдүү катмардагы оорулуу адамдарды бардыгын сыноо үчүн жаратты да. Ошондуктан ошо биздин чөнтөгүбүзгө ошондой нерсени ыроолоп көрдү. Ошо чөнтөгүбүздөн чыгара алабызбы? Ошол арам деп бөлүп койгон нерсени чыгарганда дагы эң жакшыдан чыгара алабызбы? Алла Таала аятта да айткан, силер өзүңөрдөн Алла Тааланын сүймөнчүгүнө ээ боло албайсыңар. Ошо мындайча айтканда өзүңөр сүйгөн нерседен, мындайча айтканда өзүңөр сүйгөн нерседен
эң жакшысын бермейин, Алланын мындайча айтканда чыныгы даамын тата албайсың дейт да. Мына ушуну менен бүгүнкү темабыз дагы, убактыбыз дагы аягына чыгып калды. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Ва ахиру давана алхамдулиллахи роббил аламин. Бирахматика я архамар рахимин.